Саламатсыздарбы мугалимдер? Бүгүн Капыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты деген эмгегин математика сабагына колдонуп, кантип математиканы окуучуларга жеңил, оңой үйрөтсөк болот деген суроого жооп катары экинчи сабакты баштап отурабыз. Суроо берүү маданияты деп турат. Бекерин эмес. Ар бир мугалимдин негизи максаты бул окуучуларды өз алдынча ой жүгүртүүгө үйрөтүү. Макулсуздарбы ушул менен, Чатка жазып койсоңуздар болот. Эгерде чын эле ошондой болсо, биз окуучуларды өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча билим алууну үйрөтүп ала турган болсок, бир 90% ишти аткарып салган болобуз да. Калганы техника деп коет го. Окуучулар өз алдынча отуруп эле илим алып, үйрөнүп окуп атса кандай сонун. Эми окуучулардын биз өткөндө сабакта минутага окутуп, түшүнгөнүн жаздыруу аркылуу главврачтар, мисалы врачтар негизи оорулуу келгенде температура менен кан басымын өлчөп, эки көрсөткүч аркылуу организм ооруп атабы же оорубай элеби адам, организмде бардыгы туура функция болуп атабы же жокпу оңой эле билип коюшат. Температура 36,6-дан жогору болсо же төмөн болсо, демек адам ооруп атат. Ошол сыяктуу окуучулардын деле эң негизги эки көрсөткүчү бул ылдам окуу, нормативке жооп бериш керек экен. Ал эми эске тутуусу дагы 70, 80, 90% болуп турса, аябай жакшы. Бул эми муну күндө сабакта баштаганда балдардын бардыгына эле ошол китебиңерди ачкыла деп туруп, бир 2 минуттан ичинде биз окутуп туруп, хором эле окутсак болот. Анын түшүнгөнүңөргө жазгыла деп туруп, бардыгын сабакты баштап атканда же болбосо бир кайсы убагы билбейм, бирок баш жагында көбүнчө мен өзү баш жагында кылып атам. Балдарды окутуп, жаздырып алсак жакшы болот экен. Анан күндө биз муну өлчөп турабыз цифра катары. Эми экинчи дагы бир маанилүү көрсөткүч бул ойлонуу. Акыл эмгегинин маданияты деген китебинде, мына ушул китепте сүрөтү мына бул жерде слайдда турат. Эскерте кетсем, 10-чу бетинде акыл эмгегинин маданияты эмнелерден турат дегенде, өткөнкү сабакта мен 13 параметрди кыскача айткам, ошонун бирөөсү дагы ойлонуу. Гапыр агайыбыздын гимназиясында иштеген мугалимдер менен мен байланышып, ушул кеңеш сурап турам. Анан бүгүн дагы Гапыр агайыбыздын гимназиясында Зулайка деген эжеке бар. Математикадан берет. Мен ал эжекени конокко чакырдым. Ошол мугалимдер менен мына Кыргызстан боюнча окутуу методикаларыңызды бөлүшүп бериңиз десем, ушу 25 майдан кийин буюрса бошоп калабыз. Сөзсүз келип, ушу тажрыйбабыз менен бөлүшүп беребиз деди. Аларга дагы рахмат. Эми караңыз, окуучулардын ойлонуусун биз кантип текшерип алабыз? Биринчи менде ушундай сиздерге суроо бар. Чатка жаза берсеңиздер болот. Окуучулардын ойлонуусун кантип текшеребиз? Азыр мен агайыбыздын гимназиясын бекер айтып кеткен жокмун. Ошол жактан дагы өткөндө Нарбүбө эжеке менен байланышып, ал жакта баягы кинодо бар го, биологиядан берген эжеке. Анан Мыскал деген эжекеге сунуштады, ал эжеке дагы бөлүштү ушул көрсөткүчтөр менен кантип көрсөткүчтөрдү мына ойлонууну, күзөтүүнү кантип ченейт экен. Ошо тууралуу мен тажрыйбаларын алдым, сиздер менен бүгүн бөлүшөм буюрса. Чатка жазып кое бериңиздер. Окуучулардын ой жүгүртүүсү, ойлонуусу барбы же жокпу, биз кантип билип алабыз? Бүгүнкү күндө көп окуучулар, көбүнчө окуучу деле эмес, адамдар деле ойлоно албайт.
ойлоно албайт. Ойлонуш бул аябай кыйын. Мээбиздин ичинде ар кандай ойлор келе берет го. Кечегенки же келечекте булар эми кыял. Туура Гүлмира эжекемин айтып атат, окуучулардын ойлонуусу суроо берүү аркылуу дейт, тапшырмаларды берүү көп варианттуу ойлонууга шарт түзүү дейт. Гүлмира эжеке, по-моему, гимназиядан болсоңуз керек эле. Көп варианттуу деген сөздөр келгенде что-то ойлоп кеттим да. Өткөндө да сүйлөшүп аттык эле, по-моему, ооба, барып окугам дейт. Жакшы. Демек, ооба, суроо бере алган адам бул ойлоно алат. Же болбосо суроо бере алган окуучу бул ойлоно алат деген. Эми ушуну деле мен практикада колдонуп көрдүм. Мисалы үчүн элементарный бөлчөктү алалы, 7,2 минус 6 деген бөлчөк да. Анан мен окуучуга айтып атпаймынбы? Буну бир чыгарганбыз, жалпы бөлүмгө келтирип чыгарганбыз. Анан бир күндөрдүн биринде ошол методиканы үйрөнгөндөн кийин мен айтып атам да, сен ушул бөлчөккө барып туруп 10 суроо түзүп кел, анан мен сен менен сүйлөшөм. Пока суроо түзүп келе бер деп окуучуну жөнөттүм да. Окуучуну жөнөтсөм, бир 10-15 мүнөт өткөндөн кийин суроолорун түзүп алып келиптир да. Анан мага айтып атпайбы? Эмне үчүн бул жерде кошуу болуп турса биз көбөйтүшүбүз керек дейт да. Жалпы бөлүмгө келтириш үчүн эми 7,2 минус 6 болсо 2-ни 6-га көбөйтүш керек деп алымында бөлүмүн көрсөтүп эсеп чыгарган экенбиз. Ошентип чыгарабыз го. Анан эмне үчүн көбөйтүп атабыз, эми бияк минус болуп турбайбы деген суроону берип атпайбы? Ага чейин түшүндүргөнбүз, ооба, бирок окуучулар унутуп калат экен да. Анан өзү ошону суроо бергенден кийин кайра дагы бир жолу түшүндүрүп сөз менен айтсак жетпейт. Андан кийин анын клетка, мисалы үчүн 2-1 дегендин сүрөтүн тартып, клетка кылып, 6-1 тартып, анан баягы визуально маалыматты, мисалы үчүн Гапыр агай да айтып атат, мына бир формадан экинчи формага өткөрүү, 3-4 вариант кылып көрсөтүү, мисалы үчүн ошол эле 2-1 биз жөн эле сөз менен айтып атабыз, бул бир вариант. Анан нанды экиге бөлүп, мына экиге бөлдүк. Бул бир вариант, клетка менен дагы көрсөтүп, ушундай бир ар кайсы ыкмаларын көрсөтсөк, ошонун бирөөсү балага жетет экен да. Биз го эми абстракттуу ой жүгүртүп көнүп калганбыз, бирок биздин мээбиздей алардын мээси андай эмес да. Балдардыкы башкача. Ошондуктан суроо бергенди үйрөтсөк. Мына ушинтип суроо түзүп келиптир, андан кийин дагы көп эле суроолорду түздү. Анан окуучунун мээси уже ачыла баштады да, өзү изилдене баштады. Өзү кызыга баштады. Мына караңыз, суроо бергенде ажипок. Ажипок дегенибиз бул адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш деп чечмеленет. Гапыр агай айтып атат, мына ушул 6 сөзгө ааламдагы бардык нерселер батып кетет деп, чын эле ошондой. Бул карасаңыз, мына биз көбүнчө 2-3 суроо берип эле токтоп калабыз, бирок балдарга ушул суроо бергенди ушул ажипок менен любой предмет, каалаган суроо болобу, бөлчөк болобу, теңдеме болобу, же дагы кайсы тема болот, рационалдык сандар, любой мына. Ушул теманы биз түшүндүрө электен мурун балдарга суроо бергиле десек, суроо түзсө балдар, анан жакшы болот да. Көбүнчө байкасаңар, балдар суроо түзө албайт. Анткени суроо берүү маданиятын үйрөнгөн эмес да. Негизи үйрөтүлөт, ооба, кыргыз тил сабагында үйрөтүлөт. Бирок аны дагы 2-3 отличник, дагы 2 ударник билет, анан калгандары кыла албайт. Бул эми аз да. Гапыр агайыбыз көп айтат го, баягы София Ротара, Алла Пугачеваларды цитировать этип, баягы ыры бар, этого мало деп айтканычы. 2-3 окуучунун жетишкендиги менен биз сүйүнбөшүбүз керек да. Кыргызстандын орточо баллы 124,7 болуп атат, акыркы жылдагы, өткөн жылкы средний ортодогу баллы. Бул троечниктин деңгээли болуп атпайбы? Мына ушул келип чыгышы, мына бөлчөк эмне, каерден келип чыккан? Түзүлүшү кандай, эмнеден түзүлөт, эмнелерден турат, алымы, бөлүмү, биринчи окуучу өзү суроо берсе, анан ошол суроого биринчи изилденип жооп тапканды үйрөтсөк, анан таппай атканына жооп берсек, структурасы, белгиси, касиети, бул сөздөрдүн көбүн чоң кишилер деле түшүнбөйт.
чын-чынына келгенде касиети дегенди кандай түшүнөсүң десе, көп чоң кишилер деле айта албайт муну. Анан биз балдарга мына ушуларды үйрөтсөк. Математикага эми муну 37 суроо болуп турса, бул жерде параметр бардыгы эле туура келе бербейт, бирок негизи, максаты, багыты, пайдасы, зыяны десе, мындай туура келе турган жактары дагы көп да. Ушул ажпоктун 37 параметрдин бир 10 параметр, 10 суроосуна эле жооп таба турган болсо бала, анда аябай чоң жетишкендик болот да. Кичине пауза кылалы, ушуга чейинкилерде эмне түшүндүңүздөр, кандай суроолор бар? Микрофонду жандырам десеңер, кол көтөрүү кнопкасын бассаңар кол көтөрүлөт. Мен микрофонду бирден жандырсам, анан суроолоруңуздар болсо, темадан алыстабай, анан 30 секунданын ичинде сурооңорду берип бүткөнгө аракет кылгыла. Баягы көп комментарий кереги жок. Ушу темага байланыштуу бир сүйлөм менен сурооңорду бересиздер. 30 секунддан ашпаш керек. Же болбосо чатка жазыңыздар. Андан кийин дагы улантабыз. Чатка мага кичине реакция берип туруңуздар, жакшы, азаматсың, жагып атат деп кичине мактап койсоңор, мен дагы мындай энергия алып жакшы сүйлөйт элем да, то коркуп атам эми. Аябай строгий комиссиядай болуп мындай карап атканыңардан. Жакшы, Курманжан эжеке, рахмат. Так, математикадан ачпок пайдалан мисалдардан айтсаңыз дейт, Ажпокту пайдаланганда, мисалы, кайсы теманы, любой бир теманы айта бергиле, мен даярданып алган болуп калбайын, бир любой теманы жазгыла, биз ажпокко чогуу эле салып көрөлү, силер менен чогуу. Бөлчөктөр, оңой тема, анан эң негизги проблемдүү тема ушул. 5-класстан баштап окуучулар бөлчөктөр. Караңыздар, бөлчөктөр. Элементарный, биринчи аты эмне? Аты бөлчөк. Заты эмнеден турат бөлчөктөр? Кана келиңиздер, урматтуу мугалимдер, жардам бергиле. Бөлчөктөрдүн заты эмне? Заты. Ооба, сандарда. Туура, сандардан турат. Дагы эмнеден турат? Бөлчөк сызыгы бар, чынбы? Заты ошо сандар, анан бөлчөк сызыгы бар. Болду, жетет. Андан кийин келип чыгышы. Мына үчүнчүсү. Бөлчөктөр бул жерде мына келип чыгышы деп турса, биз өзүбүз кошумча эмне үчүн, качан, кантип, эмне максатта деген сыяктуу суроолорду кошо беребиз могул эмегечи, келип чыгышы дегенге. Бөлчөктөр качан келип чыккан, эмне үчүн келип чыккан деген суроолорду берсек болот да. Мисал үчүн, мына урматтуу мугалимдер, бөлчөктүн келип чыгышы тууралуу. Так. Бөлчөктөр мындай эмне себептен келип чыкты, мына ким түшүндүрүп берет? Мына мен окуучумун деп элестетели, мына изилдеп атабыз, бөлчөктөр. Жазганга эмеңер кечке жазгыңар келбей атса, микрофонго кол көтөрүү кнопкасын бассаңар, астында кол көтөрүү кнопка турат. Мен үнүңүздөрдү жандырып берем, айтып берсеңиздер деле болот да. Шарты 30 секундадан ашпашыбыз керек. Так, Назира эжеке, камераны да күйгүзүп коюңуз, биз да көрөлү. Анан микрофонду жандырып, камераны жандырып туруп жооп берип койсоңуз. Микрофонду жандырсаңыз болот. Саламатсызбы? Турмуштук зарылчылык себебинен келип чыккан. Бүтүн Рахмат. нерсени бөлүктөргө, бүтүн нерселерди бөлүккө бөлүш үчүн. Мисал келтирип койсоңуз, түшүнбөй калдык дейли. Мисал үчүн бир пирог, мамасы үйүнө пирог алып келди, үйдө 5-6 киши бар, ошону бөлүктөргө бөлүү, ошол Ооба, деп алсак рахмат. дейм да. Туура, ошондой эле, мына бардыгыбыз эле макулбуз. Бир койду деле сойсок тойдо жетпейт да, анан бөлүүгө туура келип атпайбы?
бир койду канча 12ге, канча 12 устук канга бөлөт белек, эсимден чыгып туура эмес айтып атамбы, туура эмес айтып атсам тууралап койгула. Анан 12ден 1 деп анан ар бирөө бирден бөлүктөн алышат да. Рахмат эжеке, 12 экен туура. Каяктан 12ден цифра келди билбейм, бирок сразу келди да 12 деп. Турмушта баягы бөлүп жүргөндөн го. Эми караңыздар, ушинтип азыр биз сиздер менен ар бир белгиси эмне, мисалы, белгисине токтололчу, ушул аябай эме маанилүү да. Бөлчөктү биз бөлчөк экенин кантип билип алабыз? Кандай белгиси бар мунун? Белгиси эмне? Бүтүн эмес. Майдаланып турат да. Бөлчөк сызыгы белгиси болот, ушул сыяктуу. Анан бул жерде эми мына изилденип аябай көп нерсе суруп чыксак болот. Бул ажипок деген нерсе Гапыр бир баягы Менделеевдин таблицасы сыяктуу нерсени тапкан да бул жерде. Мындай карап турсак, жаңылык деле нерсе жоктой да бул жердечи. Ооба, белгиси билебиз, окуганбыз ушундай эле да. Бирок монун бардыгын бир жерге топтоп коюш бул адамдын оюна келген эмес да. Гапыр агайыбыз чогулткан бул баягы Нобелевский премия сыяктуу эле нерсе да бул делечи. Менделеев таблицаны кандай чогулткан болсо, ушул жерде 37 параметр деп чогултканда, мындай мен муну Ажипокто биринчи жолу көргөндө, ооба мындай бардыгы эле маанилүү экен, чын эле ушулар бар да деп мындай таң калыштуу эмне бар деп койгом да биринчи жолу көргөндө. Анан экинчи жолу мындай карап, мен ушинтип чогулта алат белем деген мен суроо берсем өзүмө, жок. Бардыгын бир жерге топтоп коюш ойго келген жок да, келген эмес. Ошондуктан ушу Гапыр агайдын китептерин карасаңар, билим баалуулугу, тарбия баалуулугу дегенде мындай түшүнүктөрдү топтогон да. Ушунда бир чоң өзгөчөлүктөр бар да, мындай бардык түшүнүктөрдү бир жерге топтогонго аракет кылган, ошого тиешелүү. Эми бул универсалдуу болуп атпайбы? Мына математика балдарга биз суроо бергенди үйрөтүп кое турган болсок, биздин мындай таасирибиз чоң да, биз үйрөтө алабыз мугалимдер. Бүгүн менде мындай окуя болду. Математикада окуп аткан бир кыз келип турдаган, агай, бүгүн физикадан экзаменим бар эле. Анан ошого даярданайынчы сабактан мен сизге физикадан айтып берейин дейт. Анан мейли болсо айтып бер десем, анан ошо статика, анан ушундай тема экен да. Анан мага келип алып жаттап алып айтып атат да, эми эмне айтып атканын өзү деле түшүнбөй атат. Анан мен айттым, ай, 7-класс кыз да, сен муну түшүнгөн жоксуң, кел кичине могул эме кылалы, пайдасын айтчы мага, эмне үчүн келип чыгыптыр деп ушу Ажипоктогу 2-3 суроону айтсам, ушу сен ушуларга эле жоопту таап, эжекеңе ушинтип айтып берсең, сен 5 аласың десем, жок деп такыр болбой койду. Себеби карасаңар, мага караганда өзүнүн мектептеги эжекесинин авторитети чоңураак болуп атат да агачы. Эжекебиз ушинтип сурайт, болду, точка да. Менин сөзүм өткөн жок ага. Анан аябай жаттап аракет кылып, то есть кече болчу. Анан бүгүн келиптир сабакка, келип, эмне болду физикаң? Канча алдың десем, ай сен жөн эле эчтеке үйрөнбөй келипсиң деп койду. Мен де үчкө эле ылайыксың деп 3 коюп салды дейт да. Анан мен айтпадым белем кече күнү десем, кайра эле мындай эме кылбайт да, кабыл алгысы келбейт, что эжекеси кандай айтты, мектептеги ошону кабыл алат. Демек, эмнени айткым келип атат? Мектептеги мугалимдер, сиздер, биздер мектепте өзүбүздүн баягы мектепте окуп аткан окуучуларга ушуну талап кылсак, мына ушул суроолорго жооп издегиле текстин ичинен. Анан жок болсо өзүңөр башка булактардан, справочниктерден, библиотекадан барып карагыла, энциклопедиядан карагыла деп айта турган болсок, ошол жерден пайдасын, зыяны, таасири, окшоштугу, мына айырмасы, ошо окшоштугу айырмасы деп келгенде эле 11-класстар баягы аналогия, ортодагы эле нерселер карасаңар, окуучулар аябай жакшы изилденип үйрөнмөк да. Эмне үчүн мына Гапыр агайыбыздын гимназиясындагы окуучулардын орточо баллы 170тен жогору. 170тен жогору карасаңар, турецкий лицейлерден менен теңтайлашып алардан дагы алдыга чыгып атат да. Себеби аларды кичинекейинен баштап ушу Ажипоко үйрөтөт экен. Суроо бергенди үйрөтөт экен.
Капрак айыбыздын ушу 5-6 жылдан бери шакирти болуп жүргөн Эрлан деген агай бар. Тойлорду баягы музыкасы жок, жалаң мындай ушул агайдын китептери, методикалары менен өтөт. Тойду ушундай алып барат да. Музыкасы жок, 4 саат, 5 саат элди алып барыш бул кандай искусство? Баягы көчмөндөр оюну деп биринчи жолкусунда болгондо ошол чечендерден биринчи местени алган экен. Ошол балачы Эрлан деген агай. Анан ошол айтып атпайбы, Гапар агайыбыздын гимназиясына барганда дейт, бир 5-6 класстарга киргизип койду дейт. Анан киргенде мага ушундай суроо берди дейт да, бир бала дейт, окуучулар. Агай, сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстанга идеология керекпи деген суроону берди дейт да. Кандай ойлойсуңар эми? Ушундай суроону 5-6 класстын окуучулары берип атат да. Кыргызстанга идеология керекпи деген суроону бергенде, мындай мен кичине катый түштү дейт да, кантип жооп берем депчи. Муну идеологияны 5-6 класс балдар эмес, азыр чоң кишилер дагы ойлонбойт да көбүчү. Башкача мен айтайын деген сөзүм, что суроо берүү маданияты гимназияда аябай өнүккөн экен. Мен өзүм дагы өткөн жылы күзүндө барып келдим деп айтып атам го. Ошондо биз деле бир 5-классына дагы киргенбиз. Тим эле балдар жулунат да. Бир эле темага, мындай бир эле сөзгө суроо бергиле десе, ошо Мыскал эжекенин сабагына киргенбиз. Аябай күчтүү өтөт экен. Мен да ютубка бир аз чыгарып койдум эле, Мыскал эжеке сабак өтүп аткан. Сиздерге да инстаграмга кирсеңиздер көрөсүздөр. Анан бир эле суроо, жөн эле баягы пеналды алып туруп эле суроо түзгүлө десе, жулунуп атышат да. Анан ушундай суроо беришти, эмне үчүн биз Кыргызстанда пеналды биз чыгарбайбыз деген суроого чейин жетишти да акырычы. Карагыла, мындай балдар кандай эркиндик болгондо, баягы мындай өз оюн эркин айтып көнгөн да. Ошондой эле мына биз деле сабактарда колдонсок болот, бул нерселерди колдонуп жакшы бир результаттарга жетишсек болот да. Дагы бир акыл эмгегинин маданияты дегенде, биз өзүбүз ойлонуп, математиканын ток этер жерлерин, теманын ток этер жерлерин окуучуларга кыска мөөнөттө жеткире алсак. Мисалы үчүн силерге бир эми методика менен бөлүшөйүн. Муну мен жакын арада колдонуп атам, анан аябай сүйүнүп атам ушул методикага. Муну Жайнагүл эжеке бөлүштү бул методика менен. Караңыз, мындай дейт да. 7 попытка дейт. 7 попытка, 7 жолу аракет менен 1-100-гө чейин ойлогон санды тап дейт да. Мисалы караңыз, биз окуучуга задание беребиз да. Сен мага 7 суроо бересиң, 7-нчисинде мен кайсы санды ойлогонумду табышың керек деген суроо берсек, мисалы, бала бул жерде сандын көптөгөн касиеттерин өзү автоматически үйрөнүүгө мажбур болот да. Мындай ошол касиеттерди биз үйрөтүп, өзү дагы ошону аткарууга кызыктар. Мисалы, араңыздардан кимиңер аракет кылып көргүлө, мына мен бир санды ойлоюн, анан 7 суроо берип туруп, ошо менин ойлогон санымды табыңыздар. Методика эмес бекен ушул математиканы үйрөтүү? Кызыктыруу катары. Кана барбы арабызда? Ким? Анан бир суроону 2 жолу кайталап бермей жок деген эреже киргизип коебуз. Ким каалайт? Башынан айтсаңыз дейт да. Кайра мына. Внимание. 1-100-гө чейин мен бир сан ойлойм. Сиздер болсо 7 суроо берип, ушу мен ойлогон санды табышыңыздар керек. Ким каалайт? Барбы каалоочулар? Ушу мен так. Биринчи суроо кетти. Мына Гүлмира эжеке айтып атат. Жупсамбы дейт, мен бир сан ойлоп койдум. Жок, Гүлмира эжеке, жупсан эмес. Жупсан эмес.
эки орундуу дейт. Ооба, эки орундусан. И уже эки попыткаңыз кетти, эки патрон атылды. 5 эле огуңуз калды эми. Эки орунду дегенде баары бир 10-99 чейин эки орунду болмок да. Бир орундулар аз, Бирок мейли, биринчи попытка баары жакшы эле. И анан бунун эмнеси жакшы, что окуучулар математикалык ой жүгүртүү, анан анализ кылыш керек да. Эки сандын суммасын айтсаңыз дейт, андай болбой калат да. Эки сандын суммасы, мындай суроо уже эме болуп калат. Сиз мындай суроо берсеңиз болот, эки сандын суммасы 5тен чоңбу же 20 кичинеби деген сыяктуу суроо берсеңиз болот. Анан ошондой эле мына караңыз, жуп сан менен так санды сиз сразу суроо бердиңиз. Демек окуучу жуп сан менен так санды үйрөнүп алат да. Экөө бири бирине бул суроону берип, сурап аткан адам дагы, суралып аткан адам дагы эме кылыш керек да, билиш керек. Канчага бөлүнөт деп сиз менден сурап атасыз, сиз минтип сурашыңыз керек. Туура. 5ке бөлүнөбү деп сурасаңыз болот, ооба. 5ке жок, 5ке бөлүнбөйт. Демек анда классификация кылып сорттогонду да окуучу автоматтык түрдө үйрөнөт да. Значит, 5ке бөлүнбөсө 0 менен 5 менен бүткөн сандардын бардыгы жөнөкөй санбы дейт. Ооба, жөнөкөй сан. Туура, жөнөкөй сан. Демек, жөнөкөй сан болгондо уже аз болуп калды. 5ке 3 эле жол эселөө дейт. Жөнөкөй санбы мына 5ке бөлүнөбү, Назира эжекке. Уже өтө жакындап калдыңыздар, Бирок суроонун саны аябай көп болуп кетти окшойт. Бул максат азыр менин максатым сиздерди сан таптырыш эмес, методиканы көрсөтүш. Ошол себептен муну үйрөнүп алдыңыздар болуш керек, методиканы. Балдар, демек, жөнөкөй сан, курама сан, жуп сан, так сан, эки орунду сан баягы суммасы 5тен чоңбу, мындан кичинеби деп балдарды аналитикалык салыштырмалуу ой жүгүртүүсүн ойготот. Караңыздар, ушул методиканы Жайнагүл эжекебиздин берген методикасы аябай сонун. Шуну биз колдонушубуз керек да. Сунуштайм силерге. Мен өзүм аябай китепке дагы өзүм ушуну киргизип атам. Балдарды ушул жөнөкөй сан, так сан, жуп сан деп айтып берсек, алар түшүнмөй аха деп коет дагы 90% окуучу унутуп кала берет да. Бирок ушул тапшырманы 7 суроо берип туруп сен менден табышың керек. Тапмайынча бул темага өтпөйбүз десек, антпесек деле окуучулар бири-бирин ушундай кызыгуу менен ушул теманы үйрөнөт экен. Муну канча окуучуга колдонуп көрбөдүм, өзүм да кызыгып изилдедим. Жакса, өзүңөр дагы мына комментарийге жазып коюңуздар, жакшы сонун экен деп, Нургүл эжеке рахмат, Айзада эжеке рахмат. Сонун методика экен, ооба. Комментарийиңиздерге чоң рахмат. Эми Гапыр агайыбыздын сабак бүтүп атканда ТС квадрат деген формуласы бар. Демек, бүгүнкү сабак боюнча тастыктооңор болсо тастыктайсыңар. Төгүндөй турган болсоңор, жок, Улан агай, болбойт, бул кеп айтканыңыз туура эмес. Мына мондай деп карама каршы бир пикир айтсаңар болот. Же болбосо, андай эмес болсо, сурооңуз болсо суроо жазыңыз. Анан сунушуңуз болсо сунуш киргизиңиз. Эми мен биринчиден азыр ошо ТС квадратка кириштен мурун дагы бир окуя айтып берейин. Бир киши дейт, жолдо келатып, эме кылыптыр да. Бир киши баягы кирпич коюп жасап аткан экен да. Анан сен эмне кылып атасың, эмне жумуш кылып атасың десе, мен кирпич коюп атам дейт экен да. Анан дагы бир экинчи кишиден там салып атам деп айтат экен бирөөчү. Экинчиси айтат экен, эми мен ушуну бирөө кирпич кой деди эле, иште деди, мен иштеп атам дейт экен. Анан үчүнчү кишиден сураса, мен бул жерге мындай чоң бир мечит салып атам. Ушул мечитке келип, адамдар келип ибадат кылат, элге жакшылык болот. Мына ошолорго мен жакшылык, мындай жакшы бир келечек болсун, ошол нерсени салып атам деп айтат экен да үчүнчү адам. То есть ар бир 3 эле адам үчөө тең эле кирпич коюп аткан да. Бирок үчөөнүн мээсиндеги баягы vision деп коет, видение мындай
көрүүсү, келечекти көрүүсү үч башка. Кылган иши үчөөнүкү тең бирдей. Бирок мындай ойлору, максаттары, ниеттери ар башка болуп атат да. Ошол сыяктуу мына биз мугалимдер жөнөкөй мектепте иштесек дагы, бирок айылдан болсун, тоодо болсун, мейли Бишкекте кайсы жерде болбосун, бир окуучунун ой жүгүртүсүн өзгөртө турган болсок, ушу математика аркылуу эле мындай жашоого бир багыт берип кое турган болсок, биз мындай чоң нерсе кылган болобуз да. Ошондуктан ушул ниет деп коет, ошону түздөп, Алланын ыраазычылыгы үчүн, Кыргызстандын мындай өзгөрүшүн мен өзгөртө алам. Бир окуучуну өзгөртсөк эле биз канча коомду өзгөрткөн болобуз да. Ушундай мындай көз караш менен, ниет менен иш кыла турган болсок, буюрса аябай жакшы жетишкендиктер болот деп ойлойбуз. Эми келиңиздер ТС квадрат формуласына келели. Кандай суроолор бар? Эгерде жазып отурбайм десеңиз, кол көтөрүүнү бассаңыз, кол көтөрүлүп калат. Мен бассам, суроону 30 секундадан ашпай, 10 сөздөн ашырбай суроону берсек, 5 минут убактыбыз калды. Эгерде суроо жок болсо, сабак запись болду буюрса, сабакты группага бөлүшүп коем.